Команда алтыкен да. Çok hoş. Burası yaş oyuncuları. Бияка пока основной команда, сборная команда Жапонцы. Бияка сборға келген. Сборный команда, национальный сборный, Ю-20, бүт сборныйлар үші жатты. Алар бұл елге жатпайды. Жатпайды, келіп кетті. Двойной мембрана, атайын материалдан жасалған, двойной мембрана и воздухоопорное сооружение. Воздух үлік, жел үлік тұрады постоянно. Сан Ходжаевич, жаш балдармен бір сөрге түшпей қойсың? Жақсы болады да бір естелікке. Так, балдар мені қараңла, балдар. Мировой деңгейге шығыш керек. Шарт бар болса. Кредитті беріп Саламатсыздарбы, урматтуу спортчулар жана футбол көрмандары, бүгүнкү иш-чаранын кымбаттуу катышуучулары. Инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө мен ишке киришкендеги эң биринчи жарлыгым эсиңиздерде болсо керек. Жарлыктын негизинде жарандарыбыздын руханий адеп ахлагын ата-бабалардан калган нарк насилдин негизинде өнүктүрүп, алардын ден соолугун чыңдоо, интеллектуалдык дараметин жогорулатуу жана башка милдеттер коюлган эле. Элибиздин руханий жактан да, материалдык жактан да коопсуз, ыңгайлуу сезиши, жаркын келечекке ишеним менен караш үчүн аларга ар кандай шарттарды түзүү зарылдыгы белгиленген эле. Мына ошондо гана ар ким өз ишине берилүү менен мамиле кылып, натыйжа көрсөтө баштаары белгилүү. Кудайга шүгүр, бул жааттагы аракеттерибиз текке кетпей, учурда өлкөбүздүн жашоо турмушунун бардык чөйрөлөрүндө, элибиздин кулк мүнөзүндө дагы оң жылыштар болуп келатканына баарыңыздар күбө болуп отурасыздар. Буюрса, өлкөнүн экономикасы, жарандардын бакубаттуулугу алдыга жылууда. Анын ичинде дене тарбия жана спортту өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулуп, биздин спортчулар эл аралык аренага чыгып, Кыргызстанды даңктап, даңазалап, атын чыгарууга болгон күч аракеттерин жумшап келишет. Спорттун футбол түрү, спорттун башка түрлөрүнүн арасында дүйнөнүн миллиондогон тургундары сүйгөн, жер жүзүндөгү жапырт көрүлгөн спорттун түрү болуп саналат. Биздин өлкөбүздө дагы футболго кызыккан, аны менен тынымсыз машыккан жарандарыбыз арбын, футболдун күйөрмандары болсо андан да көп. Биздин футбол боюнча улуттук курама буга чейинки 2 жолку 2019 жылы жана 2021 жылы Азия континентиндеги эң абройлуу футбол турнири, Азиянын эң күчтүү курама командалары ойноп келген Азия кубогу мелдешине катышышкан. Жогоруда белгилегенибиздей, футбол жаатындагы аракеттерибиздин негизинде биз 2027 жылы Сауд Арабияда өтө турган кийинки Азия кубогуна мөөнөтүнөн мурда жолдомо утуп алдык. Өзүңүздөргө маалым, улуттук курама командабыз 2026 жылкы дүйнөлүк чемпионаттын 3-чү тандоо раундуна катышып, күчтүү атаандаштар менен беттешип, татыктуу оюн көрсөтүп келе жатышат. Мына ушул жааттагы иш аракеттерибиздин бири катары биз бүгүн 2 маанилүү объектини ачып жатабыз. Экөө тең биздин курама командалардын окуу жана машыгуу базасы болуп саналат. Бул жайлар футболчуларыбызды даярдоо базасынын ролун аткарат. Бул 2 объектиде тең бардык футболчулар үчүн жооптуу мелдештерге жана беттештерге толук жана натыйжалуу даярдана турган бардык шарттар түзүү максаты коюлган.
Анын ичинде футбол оюн талаалары, кийим алмаштыруучу бөлмөлөр, спорттук комплекс, мейманкана комплекси, кафетерий жана башка шарттар каралган. Бул объектилер эл аралык футбол институттарынын каражаттары, мисалы эл аралык футбол федерациясы, Азия футбол федерациясы, демөөрчүлүк фонддору жана албетте мамлекеттин каражаттары менен курулду. Бүгүнкү саамалыкка биздин ардактуу коногубуз, өлкөбүздүн досу, Азия футбол федерациясынын урматтуу президенти, футбол ассоциацияларынын эл аралык федерациясынын биринчи вице-президенти Шейх Салман бин Ибрагим Ал Халифа да катышууда. Учурдан пайдаланып, ардактуу мейманыбызга дагы бир жолу салам айтып, өлкөбүздө футболду өнүктүрүүдө бизге дайыма колдоо көрсөтүп, жардам берип келе жаткан үчүн ыраазычылык билдиремин. Ошону менен бирге ушундай бир сонун футбол объектилерин курууга салым кошкон тараптардын баарына рахмат айта кетейин. Ал эми биздин футболчуларыбызга жана спортчуларыбызга мына ушундай эң сонун шарттарда даярдануу менен бирге эң жогорку спорттук натыйжаларга жетишине тилектешмин. Жаркыраган инфратүзүмдүк футбол объектилерибиз баарыбызга кут болсун, жамы журтубузга пайдасы тийсин, өлкөбүздө тынычтык өкүм сүрүп, ар тараптан өркүндөп өсө берели. Рахмат көңүл бурганыңызга. Бурас Юнайтед клубунун атындагы салтанаттуу ачылышы. Сауналар болса керек, Сауналар, бассейндер, бүт шуда. Bu yerda Ruskaya banya. Ruskaya banya. Для футболистов. Тренажерный зал. Самый лучший. Для футболистов. Медицинский. Врачный комнатасы. Кабинет. Buna. Кабинеттер экен да. Kabinette belli ki futbolcular kabinet bir koyup koymuş. Yatkan yer. Futbolcular yatkan yer. Boş. Üç şartlar düzgün yattı var. Здравствуйте. День добрый. Как дела? Отлично. Просматриваем ошибки, убираем те, которые были допущены. Разборы у нас идет. Как на телевидении, так и вот на доске, который... Şulardan almış. Bunlar первый команdalarda, Kırgızistan'da первый команdalar. Bu konferansı alıp şu yerine oturup söyleşip, çok zor kızıyor. Konferans. Жақсылау екен условиялар. Аябайсың. Эми бул современный типте да. Академияда мындай bu senin kabinetinde kamça? Bu yerde en kabinette bu. Bunu sonunda belge ilip koyalım. Tamam. Boyanlar mı? Прям тяжко на лайна. 45 минут, 45 минут. Это совсем самый большой стадион забитый гол, это будет считаться забавой. Поэтому сейчас пока что общий счет 2-0 в пользу Мурашки